3-4 менен тигилген. Тамчылатып сугаруу системасы коюлду. Полный. 2 саатта суу четкен, баян сугарып көрдүм. 2 тонналык бочка. Калгандарын көрүп атасыңар. Алманын көчөттөрү болсо, момдан эй жагы алма бүт. Супер чифт деген ушу көчөт. Мындан ылдый жагы эме гилас. Черешня деп ко. Европадан келди көчөттөр. Полукарлик болгондо бир 2,5-3 метрге чейин барат болуш керек да буларчы. Эчкендечи. Ал эми өзүң окотуңа да жараша болот да. А так мындай бутабай кой бере берсең кете берет да. Жылыга окот кылып, кыскартып, жакшы бутап. Эмелер бутаганында окуп бериңизби же? Аларды эми интернеттен көрүп эле ишке ашырып атабыз да. Түбүн канча эме кыласыздар? Бир жер түбүн бир 30 сантиметрдей эле касылды да. Тамыр тетиги эмеси чыкканга чейин эле. Ошого атайын ушундай эле. Ошого ылайыктуу. Анткени бул Эмеге барам. Тамчылап сугар боюнча ошо боюнча бир мага айтып коңузчу. Ачканда бир эмени бир сугарат да. жок, муну ачканда полный эле барынан жетет ушуга. Текши эле ушу ачканда эле бүт эле ачык турат. Полный барына жетет. Канча күндө коросуп бересизби? Мен баян биринчи отургусканда сугарган боюнча эле андан бери сугара элекпиз. Үстүнө жааганда жаап. Азыр нымдуулугу жакшы экен бүгүн көрсөм. 7 күн эгер ысык болсо 7 күндө бир жумада бир болот. Ана так мындай 10 күндө бир болот. Бир жумада бир болсун 2 саат убакыт алат. 2 саатта буга сууну эртең менен толтуруп коюп жылыйт. Кечке эчинде акырын коюп койсоң Жылымык суудагы пайдалуу. Өсүмдүккө жакшы да. Бул ошондо 2 саат кой бергенде канча суу кетет ошондо? Бул 215 көчөт. Буга ушу мындай подпитка кылып турат экенсиң. 2 саат кошумчачы. Анан ошондо ашып кетсе бир 3,5-4 тонна суу кетет. Жетет. Ушунда бир жумада ошол 2 саатта ошол суу менен сугарып болсун. Ошол Жакшы. Деңгээлдүү актуалдуу. Эми тамчылатып сугаруу биринчиден сууну аябай экономдойт. Мисалы үчүн могу жерде кол менен сугарып чыксаң канча суу кетет? Арык мененчи. Анан убактың да кетет. Азыр тем более айылда суу жок болгон ал да бир проблема да. Анан элге да проблема болуп калышы мүмкүн. Мында кенеде эле суу менен 2 саат аралыгында 20 сотук сугарып койсо болот. Биринчиден бу. Только көрүп атасыңар да. Могурекинден эле ушу экемеден эле бир көчөт сугарып койсо болот. Мындан бирден коюп койсо деле болот да. Биз стоп тамырлары мындай эки жагын алсын деп эки жагына койдук да, тамыр бияка кетпей, мындайды көчтөй кетсин деп атайын ушундай эме менен койдук. Ой менен. Анан ортоңку жерлерге суу кетпейт, жөн эле лишний расход болбойт. Көрүп атасыңар да, ряттаргачы. Булар отоодо чыкпаш керек да, акырын биз азыр культивация кылгандан кийин отоодо чыкпай калат. Экономичный, убактыңды экономдойт, сууну да экономдойт. Личный жерди сугарбайсың. Самат пакетке расылык билдиребиз. Могу жерден биз 3-4 Болду. калтырып коесуңар. Мындан өнөт, мындай Тарактан түшүндүм да. Ато бул жердин баары чыгып элет, азык жетпей жакшы эме болот. Бияк кереги жок да. Булардын баарын тазалап чыгабыз да эми. Азыр бизге өнүп, могу эмелер өнүмү чыккан. Дагы кандай секреттериңиз бар? Секрет Амир кызык болот ушу. Мен келет турбайсың. Буларды көрүп койгон турбайм. Нектар могу жерде 1, 2, 3, 4, 5. Кереги жок болчу. Жызмалыктан да Стоп, бияктардан чыкпаш үчүн да мындай бүчүрлөрүн акырын тырмак менен мындай эме кылып салат да. Ал Ушу бияктан да чыга бербеш. Анан могу жерден эле чыгат. 3-4 мындай чыгат да. Анан кийинки жыл уже эмеси чыкканда бутайсың. Анан бир ортосунан чыкканы болсо, андан алып келип туруп анан аны дагы биягын алып
тазалап коюп кийинки жылдачы башын кесесиң ал жерден да кайра этаж болуп чыгыш керек да. Жөн эле өстүрө бербечи, жапайы болуп. Анан коос да көрүнөт. Анан тиккендеринде мындай түз кылып тиккенге аракет кылдык да. Анча-мынча дем болсо өсүп чыккандан кийин сону көрүнөт да, өтүп бараткан кишигечи. Тигиндейинен карасаң да мындайынан да кыйгач болуп түз кете берет. Туурасынан да түз кете берет. Биянан карасаң да жип тартып алып. Анан только касканда баа кичине анча-мынча жылышкан Аралыктарын канчага кастын дейсиз бул диаметрлери? Ой, ал кичинекей эле лумкасын тирелди 30 сантиметр мындай эле касасың. Бири баратпай мындай эле касып эле. Ошол эле болот Бул просто эме да, бүт айдалган да, эки жагын баары бош да, жумшак. Просто муну отургузган эле. Тамырына багылган. Интернеттен көрсөң тиягын ээлүү, биягын ээлүү касып. Эми андай тамчылатып сугарууга кереги эле жок андай. Зачем ал? Бул акырындык менен бизер аясы булар кичине чоңоюп кеткенден кийин бизер көкшө эле болуп калат, чөп эле. Саатына 7 литр тамчылаткан неме да булчу. Тиякка карап отурсам да. Эчтасы буларды же. Буну жөн эле чекит бул эле эме кылып турду, читакча кылып турду, отуруп коюлду атам. Мына уже өнүп атат да. Анан эми жылкыга буларды өсүнчө бир испытание кылып атам.